Туман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздердин каналдан көрүүгө абдан кубанычтамын. Жакында 21-22 июнда Бюргенштокто, Швейцарияда Иран жана АКШ делегациясы Пакистандын ортомчулугу менен өттү. Ал делегациялары ошол аябай драматикалуу болду. Мындайын айтканда, бул деген Бюргеншток Швейцарияда тоолордун арасында ушундай бир мындай жарым арал бар, көлдүн ичинде, Люцерна деген көлдүн ичинде. Ошол жерге эки тараптан келди жана 60 күнгө убактылуу тынчтык келишимди кол койгонго мындай жыйналышкан болчу. Ортомчулар Катар жана Пакистан болду. Булар деген абдан жакшы прогресс болду деп атышат. Анан мындай жол картасы макулдашылды дейт эки тарап менен. Бул деген сделка, бул келишим 60 күнгө бүттү, бекилди деп аткан, бирок башында аябай катуу драматикалык ушундай нерселер болгон. Ливандан согушту токтотоло деген ушундай механизм иш кагаздарын жазышкан. Анан бирок техникалык түрдө албетте сүйлөшүүлөр уланып атат. Бирок ушул жерден Ирандын делегациясы жаңы кирип жатканда Трамп аябай катуу коркутууларды жасаган. Булар өз өлкөсүнө кайтмайынча, эгерде менин айткандарымды жасабаса, өз мамлекетине келбей калат деп айтып аткан Трамп. Иран болсо, эгерде силер ошол согушту токтотпогон болсоңор дейт, согушту токтотпосоңор, тез учурда Израиль токтотпосо, соккуларда эч кандай келишим болбойт деп айтып атты. Бул сүйлөшүүлөр бир нече жолу ушинтип жылдырылып барышкан. Анан албетте ушул моментте Иран деген Трамптын коркутууларын окугандан кийин жыйналып алып туруп, кайра ошол сүйлөшүүлөрдөн кетип, баягы мындай көрсөтүп, туруп кетип калышкан да. Делегация туруп кетип атканда, артынан ошо Катардын, Пакистандын премьер-министрлери чуркап, Катардын премьер-министринин бети укмуштай көп эмоция көрсөттү. Ошо бүт дүйнө жүзүндө баягы массалык маалымат каражаттарынын чөлкөмүндө мындай мем болуп калды да. Мем деген түшүнүк, бул деген тамаша, баары ушуну сүйлөшүштү, баарын ушу карашты да. Тим эле мына келбетин карасаңар, аябай өзгөрүп атат да, ар кандай эмоцияларды сезип аткансыз. Албетте баары бир акырындап Трамп деген Джей Ди Венс менен учурашпай баягы калып кетишкенде, Джей Ди Венстин да бети ошо мем болду дүйнө жүзүнө. Анткени ошол ирандыктар кол кармабай койсо, аракчы, албетте Джей Ди Венс мындай эмне кыларын билбей калды. Бетин карасак, ошо бети аябай көп эмоция көрсөттү. Анан өзүн жоготуп койгондой болду да. Бирок кантсе да анан артынан түшүп атып, сүйлөшүп атып, АКШ кечирим сурайт, АКШ Трамп өзү лично кечирим сурайт силерден деп, Венс сурайт, кечирим сурайт. Анан силер каалаганыңарды жасайбыз, ошо көп пунктуңарды, мындай силер сураган нерселерди ишке ашырабыз дегенден кийин гана делегация кайрылды. Кайрылып туруп катышты сүйлөшүүлөргө. Анан ошол жерден бир эле маалда Ливанда аябай катуу кызуу кагылыш болуп атты. Израиль деген ушул жерден мындай Хезбалла менен согушуп атты. Хезбалланын туннелдерин тапты. Туннелдердин ичинде көп мындай материалдарды, дрондорду, жадыргыч заттарды, куралды тапты дагы. Ушуну телевидениеден көрсөтүштү. Ошо менен бирге ошо Ливандын өзүнүн ичиндеги бир алып баруучу, теле алып баруучу Ливанды Хезбалла кет деп сөздөрдү айтты. Хезбалла кеткиле, бул жерден силер бизге кереги жоксуңар. Биз деген сонун жашап жатканбыз. Силер келер менен ушул нерселер башталып атат, согуштар башталып атат. Биз деген гүлдөп атканбыз, жыргап атканбыз Ливанда. Өөрчүп өнүп атканбыз, өзүнүн турмушубузду таап кеткенбиз, жолубузду таап кеткенбиз. Силер болсо келип бизди согушка аралаштырдыңар, канча кан төктүңөр, ачарчылык жараттыңар деп аябай жаман арманын айтты. Анан бул сүйлөшүүлөр болуп атканда Израиль Ливандын позицияларына ошол Хезбалланын атып атты тынбай. Бирок Иранга согуп калган жок. Анан негизи акырында кайра ушундай драматикалык спектакльге окшогон, аябай бири-бири менен чыңалдырган, ушундай чоң эмоцияны жараткан сүйлөшүүлөрдүн акырында баары бир 60 күнгө жол картаныга кол коюшту. Ошол техникалык сүйлөшүүлөргө өтүштү. Иран ядердик программасы боюнча баягы тез ошол эле учурда МАГАТЭ инспекторлорун киргизгенге макулдук берди. Ливандан ошол Катар, Пакистан, Хезбалла менен Израилдин ортосунан тынчтык мындай орнотооруна аскерлерди киргизет, байкоочуларды киргизет деген ушундай сөздөргө жетишти. Анан Ормуз булуңу боюнча ошо ачылат дешти. Ормуз булуңу тез ачылат. Анан бирок
ирандыктар кайра эле азыр дал ушул мен видеону айтып аткан, азыр айтып аткан сөздү кайра эле улам жабабыз дейт. Эч качан ушул Ормуз булуңу мурункудай иштебейт, эми Оман менен Иран ушул Ормуз булуңун карап турат дейт. Ушундай сөздөрдү айтты. Аны АКШ убактылуу түрдө 60 күнгө жалпысынан Иранга лицензия берди. Силер деген эми экспорт кыла аласыңар деп, нефтехимиялык заттарды, атайын баягы жер семирткичтерди жеткире аласыңар деп макулдугун, уруксатын берди. Бул деген Иранга аябай көп акча алып келет жакын арада. Анан Ирандагы ошол кээ бир 24 миллиард долларды тоңдургандан чыгаргыла дегенде, ошого да макул болобуз, болбойбуз деп АКШ болобуз дегенге жакындады да. Анан албетте Катар, Пакистан баягы Венстагы ортомчу болуп бул сүйлөшүүлөрдү аябай мындай конструктивдүү, жакшы, мындай жөндүү, мындай үмүт берүүчү жана мындай кандай дем берүүчү деп аташты. Венс бул тарыхый дешти. Бул деген акыркы 30 жылдан бери биринчи жолу дейт ушундай жогорку деңгээлдеги атка минерлер Ирандыкы дагы ошол АКШныкы дагы чогуу отурушту деп айтып белгиледи да. Иран болсо кичине өзү мындай аябай токтоп болду. Анан прогресс мындай алдыга жылуулар сүйлөшүүлөр боюнча болду деп тастыктады. Ливан боюнча, санкциялар боюнча, бирок ядролук курал берүү боюнча айтты. Бул деген сүйлөшүүлөр дагы алдыда, али алдыда боло элек дейт. Жана биз деген эч кандай жаңы милдеттемелерди ядердик программа боюнча бере элекпиз деп тастыктады да. Анан албетте ушуну Трамп эмнеге ошол сүйлөшүүлөрдүн астында ушундай сөздөрдү айтты экен деп баары ойлоп атышат. Көбүнчөсү эми серепчилер айтып атат да, Трампка маалымат жеткиришти. Иран деген андай эч кандай жакынкы арада ал каалаганды жасабайт экен. Ушул бул жерден тиш мукуп калды окшойт Иранга. Экинчиден ушул Иран буга чейинки бүт болуп аткан ошол сүйлөшүүлөрдөн кичине ойноп атты да. Анткени ирандыктар түшүндү, жоготорун жоготушту да. Анан көптөгөн аскерлерин жоготту, лидерлерин жоготту. Эми артка жол жок, баягы жарга такалган. Андан ары эмне кылат АКШ? Жер операциясын жасай албайт. Аскерин киргизсе, ошол Трамп азыр бийликтен түшө калат. Вьетнам согушунан кийин, акыркы жолу Афганистан, Ирак согушунан кийин албетте АКШнын коому мындай массалык түрдө кургак же болбосо баягы жерден жөө согушчу аскерлердин катарына киргиси келбейт. Баары тең билет бул эмне экенин. Бир канча эл өлөт. Анан куралдар менен жардырдыбы, эми аскерий объекттер жардырды. Андан ары эмне кылат да? Бүт баарын өлтүргөнгө күчү жетпей калды Трамптыкы, АКШныкы. Чын эле мындай ар бир адамдын бир коркутчу эле келечектеги куралдардын бири дейт, бул вирустар дейт, мындай адрестик вирустар. Ар бир адамдын ДНКсын алып туруп вируска көрсөтөсүң. Оорутасың элдерди, эл ооруйт дейт. Анан кээ бирлери ошол вирус тандаган, вируска программа берген адамдар өлүп калат дейт да. Ушундай вирустар бар деп айтып жатышат. Ошону иштете элек, ал нерсе пайда боло элек. Дизайнердик вирустар деп аталат да. Бирок аракеттер бар дүйнөдө. Дал ошондой эле наноботтор эмгичекти чыга элек да. Нанороботторду дагы айтып атышат. Мындай бирден сен каалаган кишилерди ДНКсы боюнча кырып чыгат деген. Ал деген ошол чыгармаларда ушундай илимий фантастикада эле азырынча бар. Бирок бирден нанороботторду жасагандар бар дүйнө жүзүндө, нанотехнологиялар. Бирок жеткиликтүү мындай базарга чыгуучу же болбосо ушундай согуштан колдонуучу деңгээлге жете элек ал нерсе. Ал деген индивидуалдык эле болот. Бир кишиге баягы чайына уруп койсо болот, анан аны көзөмөлдөсө болот. Же болбосо бирдемке кылса болот да, оорутса болот. Бирок ал нерселер боло элек. Ошон үчүн жапырт түрдө АКШ эчтеке кыла албайт да Иран менен. Химиялык менен зат менен урабы, анан массалык геноцид кылат да. Космостон уруп турат ансыз деле, бирок анысы дагы баягы эч кандай жыйынтык бербей жатат да. Ядролук курал колдонуу ал деле жыйынтык бербейт. Анткени бул жерден бул прецедентти түзөт. Ансыз деле АКШ ушундай прецедентти түзгөн Хиросима, Нагасаки менен. Азыр ушул Путин Украинадан кичине таяк жеп жатканда дагы ушундай прецедент жаратса, бул деген автоматтык түрдө Орусияга укук берет да, атомдук бомба менен урганга. Жана ошол Түндүк Кореяга да укук берет, Түштүк Кореяга урганга же Жапонияга урганга. Ушул жерден бүт дүйнөдөгү баягы прецедент начар иштерге алып барат да. Ошон үчүн булар баягы сестенип калышты АКШлар. Албетте өз максаттарына жеткен жок. Ирандыктар болсо өлүмдүн астында коркпой, өзүнүн баягы койгон максаттарын коюп, мындай эрдик кылып, эркектик кылып
баягы эч бир багынбай өлсөк өлө береличи, өлтүрсөң өлтүрө бер, бирок баары каалаганыңа жетпейсиң деп туруп алып, ушундай өз максаттарына жетип атат. Эми ушундай абалда албетте бир нерсени түшүнүш керек. Ирандын ичинде чыңалуу чоң да, парстар менен ошол ирандык түрктүк ирандыктар же болбосо азербайжандык ирандыктар кас да. Анан бирок ошол парстар тынч баягы демонстратчылар алардын күчү эчтекеге жетпей атат. Күрттөр Америка Кошмо Штаттары аларга курал берип туруп, фас дедиле, келгиле баягы Иранды аяталларды жоготкула десе, күрттөр тескерисинче ошол курал менен ирандык ички армиясы менен бөлүшүп баштады, жана сепаратизмдик күчтөрдөн баш тартты. Анткени жанында жашап аткан кошуналар, ошол эле парстар, ошол эле азербайжандар, ирандык азербайжандар, алар каршы чыкты да ошого. Сепаратизмди чыдабайбыз дешти, эл деңгээлинде да. Эгер сепаратизм кылсаңар, кадимкидей эл менен эл согушат, жаран согуш болот, бирок күрттөр силер жеңилесиңер дегендей билдиришти да. Ошон үчүн күрттөр Трамптын мурун таштап кетти, Америка, АКШ таштап кетти бир кездерде. Курал берип туруп, пешмергаларды түздүрүп, үйрөтүп, ушул күрттөрдү алар сепаратизм кылып, партизандык согуш кылып, анан утулуп, анан утулганда жардам сураса, АКШ жардам бербей коюп, кээ бир учурда сураган куралдарын бербей, Конгресс каршы чыкты, ар кандай фракциялар каршы чыгып атат, ушул каржылоолор токтоп атат деп атып, анан алар өзүн мындай кадимкидей баягы алдангандай сезишти, жана мындай сатып салгандай болду да. АКШ өзүлөрү согушка түртүп, өзүлөрү сатып салгандай өзүн сезишти да. Бул жолу ушул куралдарын алды, баарын алды, анан фас дегенде, ал дегенде, жок, кечиресиздер, бүттү, согушпайбыз, куралыңар сонун экен, абдан жакшы экен, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз, силер сонун экенсиңер, укмуш экенсиңер, бирок кечиргиле, согушпайсыз деп койду дагы, бүттү ушу менен да. Бүт жерден ушуну АКШныкы болбой калды да. АКШ эми айтат, аяталларды өлтүрдүк, ого Мочтабаны жарадар кылдык, баарын кырдык. Андан ары эмне? Мочтаба өзү радикалдуу адам да, атасынан да өтөр деп айтып жатышат. Мочтаба Хаминеи, Али Хаминеинин уулу, азыр Ирандын башчысы, азыр дарыланып жатат деп жатат. Бирок ошо менен бирге ал деген билдирүүлөр жасап атат. Эми анын атынанбы же өзү, ал билдирүүлөрү аябай катуу кетип атат да. Багынбагыла, акырына чейин тургула, ядердик программаны бербегиле, алдырып салбагыла, согушкула, ушундай өзүңөрдүн максаттарыңарга жеткиле, ошо Иранды биринчи орунга койгула, эч кандай мындай баягы жүгүнүп бербегиле деп атат да. Ушундай сөздөрдү таратып атышат анын атынан. Анан албетте Аракчы, Галибаф жана ошол башка Пезешкиан, Мазут Пезешкиан 3-чү жолу, 4-чү жолу сурады дейт. Ошол мени бийликтен кетиргиле, ооруп атам, өз бийлигимди баягы аткара албай жатам деп Пезешкиан президент айткан. Кабыл алганы, кабыл албаганы жөнүндө маалымат жок. Эмгичекте кабыл ала элек дейт Мочтаба Хамини анын отставкасын. Ошон үчүн кетпей калды. Бирок баягы ишке аябай мындай тыкыз эмес катышып атат деп айтылууда Пезешкиан. Бирок кантсе да ошо Пезешкиандагы ошо Багери жана башка ошол Ирандын лидерлери азыркы тапта ушундай калыптанган, азыркы тапта тирүү калган. Анда жана Трамптын сөзү боюнча, эгерде буларды өлтүрсөм, анан ким менен сүйлөшөм, булардан тышкары эч ким жок деп, ошо алар анын ошол аяталланын сөздөрүн аткарып жатат. Өзүлөрү дагы айтып атышат, азыр ичинде ошол Пезешкиандын группировкасы бөлүндү, биз деген согушну каалабайбыз, токтотобуз, баягы экономиканы бутка турууш керек, токтоткула деген. Жана радикалдуу КСИРдин командирлери дейт, башчылары жана аяталлардын кеңеши дейт, айтып атат Иранда. Жок, биз сынган жокпуз, биз дагы барбыз дейт. Биз өзүбүздүн айтканыбыздан кайтпайбыз. Ушундай биз керек болсо дагы согушабыз. Армия дагы ошо жакта Атеш деген бар, жана КСИР деген бар, жана Атеш деген бар да. Атеш армиясы бул регулярдык армия. Мисалы үчүн Германияда Бундесвер бар, анан эме мисалы үчүн атайын кызматтар мурун Гитлер кезинде СС болчу. Азыр Орусияда деле ошондой, мисалы үчүн Орусияда Росгвардия бар, Росгвардия КСИР Иранда. Орусияда баягы регулярдык армия, коргоо министрлигинин астындагы. Бул деген ошол Ирандагы Атештей болуп калат. Атеш болсо албетте КСИРден тажады Атеш армия, анткени аябай жаман өкүл бала, мына өкүл бала кылбай, тескерисинче кандай десем, мындай өгөй бала кылган ошол Атешти КСИР. Бүт жакшы куралдардын баарын, акчасынын баарын КСИРге кетет, маяналар өсөт, Атешке бербейт. Бирок кантсе да Атеш да айтып чыкты, биз деген согушабыз деп АКШ менен. Эгерде АКШ келип туруп ошо кол салса, регулярдык армия Ирандыкы, биз АКШ менен согушабыз деди. Ошондуктан АКШ такыр бир да жагынан бөлө албай, жара албай,
Иранга жеңилгендей болуп атат да. Иран азыр жеңгендей болуп атат. Мындан ары эмне болор экенин көрүшүбүз керек. Албетте Израиль бүт аналитиктер ыйлап атат, айтып атат, Трамп бизди сатты дейт. Ошол республиканисттер, саясатчылар АКШда айтып атышат, ошо бизден Американын кутун жана күчтүүлүгүн, мындай намысын кичине Трамп кандай десем силкитип койду дейт да, силкитип салды, биздин ошол өлкөбүз өзүнүн кудуретин жоготуп аткандай деп айтып атышат. Бирок Трамп өзү башка дүйнөдө, ал деген номер 1, мисалы үчүн ошол G7ге барганда бүт лидерлерге айткан, мен боссмун мен келдим деп, анан алар да сен боссуң, сен келдиң деп айтышты. Ошондой абалда анан баары албетте мындай АКШнын кичине сүйрүү кетип калыптыр деп атышат да. Ошол АКШ сүйрүү кетип калды. Глобалдык түштүк канчалык бекем эмес экенин көрсөттү. Ирандыктар да айтып атат, ошо биздин өнөктөштөр Кытайдан башка эч ким эчтеке жардам бербей койду дейт да. Анан ошентип бирок Иран азыр эгерде ошо нукка түшүп алса, санкциялар чечилсе, баягы акча топтосо, эми кандай билет да. Мурун мисалы үчүн Барак Обама айтчы, жана Байден айтчы, Барак Обама кезинде айтчы да, эгерде Иранды бай кылсак, булар деген майга толуп, баягы уктап калат. Булар деген согушка албай калатын, баягы жыргап жашап, ушундай жыргал жашоодон анан өзүн жоготуп алат деп ойлогон. Бирок ирандыктардын идеологиясы барыбир башкача. Анын идеологиясы ошол жашыруун Махди Иранда жүрөт деп айтылат, жана мусулмандардын бүт лидерлери орнош керек, сунниттерде багыныш керек шииттерге деп айтылат. Анан ошо акыр заманды жакындаталы деген ушул идеялар бар да. Анан албетте бул нерсе барыбир оңой бүтпөйт. Бул нерсе уланат. Байыса эле Иран ошол эң биринчи өзүнүн программалык максаттарын аткарышы ыктымал. Бул деген Израилди жок кылуу, ядердик бомба менен согуу. Андан кийин кичи шайтан жоголгондон кийин чоң шайтанга кол салуу дейт да. Азыр бирок кызыктуу нерселер болуп атат. Дагы бир серепчилер айтып атат, биз бул жерден такыр азыр көрүп аткан спектаклдын аркасынан бир кыймылды көрбөй жатабыз дейт. Бул биз көрүп аткан нерсе бүт спектакль, артында Израиль менен АКШ Түркиядан коркуп атат дейт да. Анан Түркиядан корккондуктан булар деген балким дейт, Иранга күчтөнгөнгө уруксат беришет дейт да. Анан Иранды Түркияга кайчылаш тургузат дейт биринчиден. Анткени азыр эле Иран күрттөрү жанакындай нерсе кылгандан кийин, Трампты элчи айтканда кидайт эткенден кийин, Трамп Эрдоган менен бир маалда жакшы жакын тыгыз болуп калды да. Анан Эрдоган менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп баштады. Эрдоган менен өнөктөштүккө өтүп атат да, Трамп ошо сүйлөшүп атышат. Анан бирок айтып атат, батыш дүйнө дейт, ошол АКШ жана ошол Израиль дейт, Түркиядан аябай коркушат. Түркиянын аскердик мүмкүнчүлүктөрү зор өсүп атат дейт. Түркия бүгүнкү күнү ошол евро биримдик менен катуу мындай кандайдыр бир байланышка өтүп атат дейт, НАТОнун башка мүчөлөрүнө. Экөө тең НАТОда, АКШда Түркия болсо дагы, ошол Түркияны тең салмакка салалы деп, булар регионалдык күчтү өстүрөлү дегенди жатышат. Регионалдык күч мейли Иран болсо, Иран болсун дегенде ой болуп атат. Жана Иран ядролук куралга жетсе жете берсин деген ойлор болуп атат да. Эгерде Иранда ядролук курал болсо, тобокелдик АКШга согушу мүмкүн, же согобу сокпойбу, бирок Түркияга аябай чоң мындай тең салмактуу оюнчу пайда болот дейт жакынкы чыгышта. Андан Түркиянын амбициялары, анткени Түркия азыр Сирия менен аябай тыгыз иштеп жатат. Жана бүгүнкү күнү Ливандын дагы президенти акырындап айтып жатат, балким дейт, биз Түркияга уруксат беребиз дейт. Түркия бүгүнкү күнү ошол Ливанга кирип туруп коопсуздукту орнотконго жардам берсин дейт да. Жуланинин сириялык армиялары, баягы Аль-Жуланинин армиялары ошол келип, Мохаммед Аш-Шаранын Сириядагы шииттердин милицияларын четтетип, Хезбалланы жеңсин деп деген ойлор кетип атат да, ошондой сүйлөшүүлөр кетип атат. Эгерде бул нерсе ишке ашып кетсе, элестеткиле, ошондо Түркия Израилдин чегараш болуп калат да, чегараш болуп калат. Анткени ошол Сириянын аскерлери дейт, бул Жуланин аскерлери, бул Түркиянын проксилери дейт да. Эгерде Сирия Израилге жакындап калса, анда баары израилдик сарапчылар айтып атат, эң чоң бизге душман дейт, бул Иран эмес дейт. Иран ортобузда бир нече мамлекет бар дейт. Эң чоң душман бул деген ошол Хизбалла дейт. Бирок Хизбалла жеңилгенден кийин бул Түркия болот дейт да.
ошол үчүн ушундай кооптуу сөздөр эле айтылып атат. Эгерде ушул чын болсо, серепчилердин айтуулары чын болсо, эгерде чын эле ушундай АКШ менен Израиль регионалдык жаңы лидерди орнотолу мейли согуштан жеңилген жок. Эми болсо ядролук куралды алганга укук алды. Эми Түркияга каршы ушундай оюнчу болсун деген келечек дагы эле туманда болуп калып атат да. Анда ошол чоң кагылыш Түркия менен Иран ортосунда болгон атабы деген да сөз туулат. Ошол Израиль дагы эле катышат ушул согуштарга. Израилди эки тарап тең жок кылганга аракет кылышы ыктымал. Иран жана Түркия бирок бир эле учурда ошол Иран менен Түркия бири-бири менен да кагылышы ыктымал. Ирактын аймагында же дагы кайсы жерден болобу. Ошондой татаал шахматтык партия ойнотулуп жатат жакынкы чыгышта. Теориялар көп, тастыкталган маалыматтарды албетте биз тастыктап туруп айтабыз, бул тастыктаган эмес деп. Сиздер кандай ойлойсуздар? Пикириңерди жазгыла. Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу, экономист жана бизнес пландоо боюнча эксперт. 20 жылдан бери бизнес план жана теорияларды жазып жатабыз. Англисче, кыргызча, орусча фонддор үчүн, банктар үчүн, инвесторлорго керек болсо ошол англисчеси жакмыкты жазабыз, керек болсо кытайчасын да жазганды үйрөндүк. Сиздерге ушундай бизнес план муктаждык сезип атсаңыздар, сиздерге ушундай муктаждык башыңарга түшсө, видео астында телефон, WhatsApp бар, бизге жазгыла, байланышкыла, жазышабыз, сүйлөшөбүз, мыкты документтерди даярдап беребиз. Андан ары бизнесиңерди өстүргөнгө сонун мындай өбөлгө болот да. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерди сөзсүз жазгыла. Бул кызыктуу маалымат болду деп ойлойм сиздерге. Ой пикирлериңер кандай?